Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн буюрса 29 ноябрь күнгө среда болуп калды. Саат 2-ден 40 мүнөт өттү. Мен жумушка эми чыгайын деп атам. Негизи бүгүн выходной кылдым эле. Эми выходной болсо да биз бүгүн чыгып аренданы төлөп келиш керекпиз. Аренданын акчасын чыгарайын деп атам. Буюрса машина 2021-жылкы Polo аренда күнүнө 2000 рубльдан бир күн выходной менен. Ошол эконом класста иштейбиз буюрса. И детский креслобуз бар буюрса. Бул детский креслону да тааныштырып коеюн эми. Мындайдан коюп, мунусун коюп койсок 9 айдан 3 жашка чейин болот делет. А мунусун алып койсок 3 жаштан 7 жашка чейин отурат буга. 6 жаштан 12 жашка чейин бул бустерге отурат. Ошол, бул Низам Мирзаевка. Алып койгонбуз запаска. Демесе, ошентип бүгүн бысмыла деп ишке чыгып, аренданы чыгарып келели. Ушундай эми выходной болсо дагы аренданы чыгарып иштеп келиш керекпиз. Саат 2-ден 45 мүнөт өтүп калды. Жумушка азыр эми чыгайын деп атам. Анан көптөргө кызыктуу болуш керек, Мой районунда иштеген кандай деп. Мен өзүмө да кызыктуу болчу. Бүгүн ошо Мой районун иштеп көрөйүнчү деп атам. Мен өзүм Рязанский проспект, Нижегородский жакта жашайм. Ошого Мой районду бүгүн иштеп көрөлүчү, кандай болот. Ошол Мой районду бүгүн силерге көрсөтөйүн, кандай жумуш болот Мой райондо. Так, ошо Нижегородский, Люберцы, Некрасовка жактарды кошом. Көрөбүз кандай болот. Силерге деле кызык болуш керек Мой райондо жумуш кандай. Бирок Мой райондо 9% алат да кошумчачы. Ошол менен почти 32% ошондо кетет. Ошонусу жакчу эмес да. Бүгүн ушу Мой районун иштеп көрөйүнчү. Силерге да келип атабы? Бул рейд жүрүп атат, только таксилер тозуп эле. Ушундай болуп атат дейт. Ошого бүгүн выходной болгондон кийин алыс жакка чыкпай эле ушу үй жакта эле аренданы иштеп көрөлүчү. Бүгүн азыраак эле саат иштейбиз. Кечки саат 7-8ге чейин эле аренданы чыгарып, бензин чыгарып келсек болот ошол буюрса. Буюрса биринчи заказды алдык. 1:7 аралыктан берди, 4 мүнөт. Анда эмесе кеттик туугандар. İşteyli. Birinci zakazda alıp geldim. 287 rubleга. 9000 км жакка келип калдык буюрса. Биз коэффициент берет го. Самолет лучше взлавить заказ. Кыргыз авиатрафик менен. Коэффициент менен заказ алабыз азыр. Жана заказдан 181 рубль калыптыр мага. Мой район ушундай жаман да. 287 рубльдан 105 сом. Ой. Катуу бул. Мен жакта коэффициент өчүп калыптыр да. Коэффициент күйсүн анан линияга чыгабыз. Экинчи заказды алып келдим. 236 рубльга. Эми Мой район ушундай жакын болгон үчүн азастан чыгара берет да. Коэффициент менен алдым, коэффициент күтүп отуруп, ошо фотоконтроль келип калган экен.
Фотоконтроль өттім. Ошентип отуруп шашпай экинчи заказды алып азыр жеткирдим. 3-43 мүнөт өтүп кетти уже саат. Шам кечке чейин ушинтип кыбырап туралы. Буюрса коэффициент жок дагы. Либерти жака кирип алыш керек да. Либертиде коэффициент дагы бар экен, ошол жактан Либерти өзү эле чыгарбай коет. Майроян деп тура элечи. Кеттик анда. 3-чү заказды күтөлү. 2 заказ менен 328 рубль. Жанагы Бишкектеги заказдардай болуп атат го, Бишкекте да ушундай жакын жерлер 200 сом, 300 сом. Бишкекте да иштегем да. Ошо майроян мага деле кызык болду, ошо иштеп көрөлүчү. Кандай болот деп. Ошо бүгүн иштеп көрөбүз да. Заказ күтөбүз анда. 3-чү заказды алып келдим. 3 мүнөттага. Токтоп телефон алып чыккыча эле 30 канча секунд өтүп кетти да. 199 рубльга. И 4-чү заказды алып койдум. Onu котельникке дейт. 1.09 менен берди. Котельникте коэффициент жок экен. Мейли бара береличи. 4-чү заказды алып келдим. 16 мүнөттө. 377 рубль. А булар мага 400 рубль беришти. 23 рубль чаевой. 5-чи заказды алып койдум. 5 коэффициент берди. Анан кыймылдап тура берели деп. Жантырбай. Котельникке. Глобус жок. 5-чи заказды алып келдим. 9 мүнөт 40 секундта. 308 рубльга. Оплата карта менен. И кийинки заказды алып койдум. Детский бустер менен. 3 мүнөттө барат экенмин. 9 мүнөттө жеткирет экенмин. Кетти анда. 6-чы заказды алып келдим. 8 мүнөттө. 3 мүнөттө күтүп отурдум. 5 мүнөт күттүм. 68 рубль кошуп тур. Ожиданияга. Бустерге 60 рубль кошулат. Ошондой. Кийинки заказды алып койдум. Кеттик анда. Метрого экен эле. Түшүп кетти бул сразу эле. Ошол жерден эле. 4 мүнөттага 336 рубль. Алтынчы заказды алып келиптирмин. 6 заказ менен 1291 рубль. Саат 4:57 мүнөт өттү. Жок, 1504 рубль болду. 7 заказ кылып турмун. Люберти катышып алат. 1.29 коэффициент менен. Люберти карап келели анда. Кеттик анда. Saat 6'dan 36 мүнөт өттү. 10 заказ кылдым. 10 заказ 2250 рубль. Буюрса аренда чыкты и бүгүнкү иштеген бензиндин акчасы чыкты 250 рубль. 57 километр жүрүптүрмүн. И ошол менен бүгүнкү аренданы чыгардык. Мой районда иштедим. Это 3 саат иштедим го дейм. 3 саатта 2250 рубль. Это bir жарым саатта жөн эле отуруп калдым. Телефон чукулап, фотоконтроль өтүп. Ошол. Мой район чото мага жаккан жок. Или мен туура эмес райондорду тандап алганмынбы? Эми өзүм үйгө жакындап эле. Люберти, Резианск проспект, Волгоградский проспект жактарды тандагам да. Азыр уже домой басып койдум. Үйгө кеттим эми.
Үйгө чейин 20 мүнөт дейт. Бир заказ болсо да ала кетели. Видео жаккан болсо лайк басып койгула и подписка кылып видео менен бөлүшүп койгула. Буюрса жакшы видеолор тартканга аракет кылабыз.